кыргыздын намысы уктайт. Жаш кыздарды, өгөй кызын, жада калса өзүнүн кызын зордуктаган зөөкүрлөрдү укканда кыргыздын намысы уктайт. Мунун баарын эркекчилик дешет. Урматтуу кыргыздын ыймандуу, намыскөй жигиттери. Эгерде чын эле сиздин жүрөгүңүз кыргыз кызы үчүн ооруп атса, кыргыз кызын ыйманга чакыргыңыз келип атса, анда алгач өзүңүздөн баштаңыз. Өзүңүзгө, агаңызга, иниңизге, досуңузга жана балаңызга жоопкерчилик эмне экенин үйрөтүңүз. Кыргыздын кызы буюм эмес адам экенин түшүндүрүңүз. Кыргыз эркектердин намысы качан ойгонот? Кыргыздын кызы кыска юбка кийгенде, тамеки тартып, ичимдик ичкенде, ашыкча боенгондо, башка улуттагы балдарга турмушка чыкканда. Мына ушундай кыздар жөнүндө ар дайым сын пикирлер айтылып, вайындар тартылып келет. Бирок ала качуунун кесепетинен миңдеген кыргыз кыздын тагдыры талкаланганда, Бурулайга окшоп каза тапкан кыздарды көргөндө, кыргыз эркектердин намысы уктайт. Үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун айынан аялдардын өмүрү кыйылганда, кыргыз эркектердин намысы, ыйманы уктайт. 5 баланы төрөтүп, алардын бирөөсүнө да жардам бербей, жоопкерчиликти сезбей, алимент төлөбөй качып жүргөн эркектерди көргөндө, кыргыздын намысы уктайт. Жана ар бир адамдын өмүрү канчалык баалуу экенин айтыңыз. Мына ушул кыргыздын эркеги тарабынан кыргыз кызга болгон чоң сүйүү жана колдоо.